Мына биздин коллегабыз Ахмат Келдибековдун тегерегинде кече күнү КТР телеканалынан бир такталбаган маалымат кетти. Ошол жерде Ала Тоо маалымат программасынан айтып атат, Келдибековдун күнөөсү мойнуна коюлуп, такталып, сот иши бүтүп аягына чыкты деп. Ошол эле мезгилде интернет сайттарда жүрөт, Келдибеков жөнүндө сот иши эмдигинче тергелип бүтө элек, ден соолугуна байланыштуу деп. Өзүңүз билесиз, бир эмес 3 жолу операция болуп, азыр ГКНБнын больницасында реабилитационный периодду өткөзүп атат. Анан эми бир адамды каралайт десе эле ушинтип эле туура эмес маалыматтарды бере бергендин өзү дагы туура эмес. Асылбек Шарифович, сиздин адресиңизге дагы үй бүлөсүнүн атынан бир топ кайрылуулар келген. Ушу массалык маалымат каражаттарына ушул күч структуралар, прокуратура, тергөөчүлөр ушундай нерсени берип атканда кичине этият болсо, жактоочулардын баары бизге чалып сурап атат. Дагы бир жаңы жагдай ачылыптыр, жаңы эпизод ачылды деп. Эми Госком геологияда иштеп аткан Эсенеманов менен башка бирөөнүн бир ортосунда болгон лицензиянын Келдибековго кандай тиешеси бар? Жакында чамасы бирөөнүн ичи ооруп калса дагы Келдибековго коет окшойт күнөөнү. Ушу Келдибековдун айынан ушунун ичи ооруп атат деп. Ушул нерседен кичине этият болсок.